Кайра эле 2025 жыл 25 октябрь Туркия Эрейли Коня. Мен бүгүн аябай көп видео тартып киргизем буюрса, булардын баардыгы айыл чарбага байланыштуу болгон үчүн элдерге Кыргызстан үчүн пайдалуу болот деген үмүт менен тартып жана киргизип атам. Эч кандай профессионалдуу бир видео камера колдонуп аткан жокмун. Шамалда үнүм жакшы болбошу мүмкүн. Бул көрүп атканыңыздар картошканы бул жерде түшүмүн жыйнап атат. Көргөн өзүмө кызык болгон нерсени сиздер менен бөлүшүп атам. Көрүп атканыңар канча тонна билбейм, балким 2 тоннадыр, 3 тоннадыр, может 1,5 тоннадыр. Иши кылса ар бирин тракторлордун жардамы менен монтип тырларга жүктөп атышат. Жерлерден казып картошка алып атат. Мына топурагын көрсөтөйүн. Картошка билесиңер бизде Нарында, Көлдө, Оштун алай тараптарында, чоң алай тараптарда картошка көп өстүрүлөт. Борпон кара топуракты жакшы көрөт. Бул жерде Түркияда эми өнүккөн өлкө болгон үчүн бүт техника менен жыйнап, техника менен иш болот. Бардык эле нерседе азыр бул жакта жүгөрүн дагы комбайндар жыйнап атыптыр, бардыгын көрүп жүрөбүз. Мына картошкаларды караңыздар. Эми чоңдуктары эмеси ар кандай, бирок жалпысынан бүтүн чыгып атат. Топурак борпоңдугунун себеби. Топурак эгер катуу клей топурак болгондо, аки таштуу баягындай жабышка кылай болгондо мончалык бүтүн чыкпайт эле. Бир аз майдараак экен. Буну жууп тазалап калибровка кылышат. Гектарынан канча тонна алат билбейм, бирок жолдо өтүп барат. Тарттык биз негизи могул алма бакчасына кетип баратабыз. Ушундай достор. Эми бизде Кыргызстанда пока мондай деңгээлде жок. Мисалы Сокулук тараптарда савиз полялары бар, аябагандай чоң, ондогон, жүздөгөн гектар. Ал жакта деле эркек балдар мешокторду, кичинекей элюкалар мешокту кол менен өндүрүшөт да. Бул жакта пресстер деле чоң балия деп кой, чоң пресстер. Анан түшүм жыйнаганы монун мөмөн немелери аябай чоң бир бул жакта көрсөк болот. Мал чарбасындагы пресстерин чоңдон көрсөңүздөр болот, аябай чоң. Бул эмелер деле чоң, идиштеричи 1-2 тонналык.